Кыргыз жазма адабиятынын баштоочуларынын бири акын жана драматург Жусуп Турсбеков 1910-жылы Ысык Көл облусунун Тоң районуна караштуу Көксай айылында жарык дүйнөгө келген. Таланттуу, озгун акын Жусуп Турсбековдун өмүрү да, адабияттагы чыгармачылык сапары да кыска болду. Ал бул жарык дүйнөдө 33 жыл гана өмүр сүрө алды. 1916-жылкы үркүндө ата-энеси менен кошо 3 турпанга чейин качып, кайра кайткан. Жусуптун балалыгы алгач жокчулукта, кийинчерээк ага кошулуп жетимчиликте өтүп, ар кайсы туугандарынын колунда чоңойгон. Ал ошол кездеги билимге умтулган, үмүт тилеги чоң жаштардын катарында турган. 1921-жылы тайэкеси Чортонбай Каракол шаарындагы балдар интернатына тапшырып, кийин ал интернат Айыл Жарба техникумуна айланганда, болочок акын ошол жерде окуй баштайт. 1928-жылы Фрунзе шаарына келип, Эркинтоо газетасынын редакциясында иштейт. Жусуптун адабиятка болгон кызыгуусу, чыгармачылык аракеттери дал ошол жылдары башталып, гезит беттерине айрым ырлары чыга баштайт. 1929-30 жылдары комсомолдун мүчөсү катары Тver шаарына жолдомо менен барып билим алып келет. Окуусун аяктап келгенден кийин Кызыл Кыргызстан, Ленинчил жаш гезиттеринде, Кыргызстандын мамлекеттик басмасынын редактору, Жазуучулар союзунун кеңешчиси, Кыргыз мамлекеттик драма театрынын директору болуп иштеп, чыгармачылыгын да жемиштүү уланткан. Жусуп Турсбековдун жазган чыгармалары анча көп эмес. Эң алгачкы ырлар жыйнагы Жусуптун ырлары деп аталып, 1932-жылы жарык көргөн. Ал эми 1933-жылы Шайыр жаштар, 1935-жылы Тандалган ырлар, 1938-жылы Мекен аттуу 4 жакан ырлар жыйнактары, 2-3 пьесасы, 2-3 кичине аңгемелери, 1-2 котормолору жарык көргөн. Жусуп Турсбеков 1943-жылы Атамекендик согуш мезгилинде майданга аттанып, ошол кандуу урушта көз жумган.